Саламатсыздарбы? Мен бүгін Ташрабатқа келдім. Бұл Ташрабат Нарында жайгашкан. Нарын облусунда, анан мынау Атбашыда экен. Так, бул жагында Торугарт, бул жагында Нарын. Ошол Нарын менен Торугарт жолунун ортосунан бурулуп, ушул жогору карап, жолду бойлоп, мына сууну бойлоп кирдик. Киргенде мына ушундай жер экен. Эми таш экен. Болгону өтө чоң эмес экен. Бул баягы Жалал Абадтагы эмеге окшоп кетет экен, Сафит буланына. Бирок архитектурасы ага дагы окшошпойт, таптакыр башка. Таш менен салыныптыр. Анан Ташрабат дегени, эгерде оригинал аты ушул боло турган болсо, анда Таш дарбаза деген сөз деп түшүнсөк болчудай. Эми кээ бирлер айтышат, бул мындан нары ушу Кытайга кирип кете турган жол, ушу жибек жолунун боюндагы ошол Ташрабат. Балким бир бажы болгондур, балким бир ошо бир чиновниктердин бир отурган жери, же бир ушундай бир аскерлер турганбы. Иши кылып ушундай Ташрабат деп салыныптыр. Могу жакта боз үйлөр бар экен. Архитектурасы бир кызыктай экен. Мына башынан архитектурасын көргөзүп берейин. Архитектурасы мына жагынан ошол бурчтарынан мындай тоголок түркүк сыяктуулар бар экен, төрт бурчунда. Анан кире бериши мындай болуп жасалыптыр. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп, өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Бирок мынау азыр бетондоп жасалганын караганда, бул мурда реставрация болуп, ошол бетондоп биздикилер эми реставрацияны да келтирет да, өзү баягы чаплап кылып жасап койгон окшойт. Өзүнүн мурдагы оригиналына окшошпой турат. Кантсе дагы эми ошол Ташрабаттын аты чыгып, азыр туристтер ушул үчүн келип атышат. Ушул үчүн акча төлөп атышат. Азыр эми бизге төлөнүп койду дейт, азыр бул жакта биздин досторубуз төлөп коюшуптур. Анан жарык кириш үчүн мына үстүнөн мындай тешиктерди калтырып кеткен экен. Ушул жерде жергиликтүүлөрдүн айтканына караганда, мурда мунун ичине мал кирип, анан мунун ичи малдын кыгына аябай толуп, анан мына жердин деңгээли көтөрүлүп, мындай болуп калгандагы аркы үстүнөн балдар сойлоп кирчү элек дейт. Кийин анан муну кайрадан тазалашып, анан адам кирип көрө тургандай кылышкан окшойт. Мына бир бөлмөсүбү? Мына эшиктен киргенден кийин эле сол жака киргенде мына ушундай бөлмөсү бар экен. Кызыктай, кичинекей, мына эни 1, 2, 3 метр экен. 1, 2, 3 метрге жетпейт. 2,5 3 метрлик ушул бир бөлмө экен. Мындан уланып бул жака дагы бир бөлмөгө кетет экен. Ичине мына жерден суу дагы тамчылап турган сыйт. Бул суу каяктан келет экен? Мындашып турат. Же үстүнөн кечеги жааган жамгырдын эмеси келет экен тамчылап. Ушул башка эч кандай жасалгасы деле жок, бирок үстү мына купол сыяктуу болуп жабылыптыр. Мунун да үстүнөн ушул тешик коюлуптур. Бул дагы ушул жарыкка окшойт. Бул жагына киргенде азыр бул жака дагы бир канат, бул жака бир канат экен. Бардыгы эле окшош бөлмөлөр экен. Кимисинде кимдер отурган, эмне үчүн салынган? Мунун түздөн түз баягы эмеси не болгон? Бардыгын бөлмөлөрдүн бардыгын дээрлик мындай өлчөмдөрү бирдей эле экен. Мунуларында мындай ичинде буюм тайым эч нерсе калбаптыр да, балким убагында болсо керек эле ушундай бир буюмдары. Балким жыгач дарбазасы болсо керек эле. Мына жагында дагы бир бөлмө, бул жагында дагы бир бөлмө. Бул жагында дагы бир бөлмө, бул жагында дагы бир бөлмө экен. Мындан ары, мындан өткөндө дагы бир бөлмөгө кирет экен мынантип. Бул жагы өтө чоң зал экен мынандай. Балким мынау туалет болгонбу, эмне экен? Мынантип тешиги бар экен, мынанда оюлуптур. Демек бул дааратканасы болгон болушу деле мүмкүн окшойт. Мына оюлган таш бар экен. Бул жак чоң зал экен бирок. Эми карап көрөлүчү. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз.
10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз Тез көлдүн караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Төрт тарабы дүйнө багытын караган Ташрабат дейт. Төрт тарабы дүйнө багытын караган Ташрабат деп ким жазды экен бул текстти? Мурдагы көрүнүшү мындай окшойт. Үстүнөн көрүнүшү. Бул азыркы көрүнүшү, бул мурдагы көрүнүшү окшойт. Так, бул жерде кыргызча жазыптыр. Мына жерде бирөө ырда жазып коюптур. Бул жагы орусча экен. Эми ачыгын айтыш керек, жана мына жактан 3 жанагы мотоцикл минип 3 жанагы эме кетип атат. Турист кетип атат. Бул жака көбүнчө чет өлкөлүктөр келет экен. Ал деген сөз ушу чет өлкөлүктөр үчүн ушул маанилүү болуп атат деген сөз. Бирок ушул кыргыз болуп ушу жерден оокат табып атышат. Мына ушу жерде көп жанагы боз үйлөр тегилип атат, коноктор келип атат, чет өлкөдөн келип атышат, сүрөткө түшүп атышат. Бирок ошолор үчүн бир дана англисче ошол бир текст жок да. Эми бул эмне деген эми? Биз дүйнөгө ачылып атпайбызбы? Ошолордун акчасын алабыз деп атабыз. Телевизордон чыгып сүйлөгөн чиновниктердин сөздөрүн карасаң бардыгы эле ошол туризмди өнүктүрүшүбүз керек дейт. Туризмди өнүктүрүш үчүн мына жерге бир тактайды кошуп коюп, анан ошол тактайга англисче бир маалымат жазып койгонго жарабасак, анан кантип биз туризмди өнүктүрөбүз? Макул эми туалетти айтпай эле коелу. Жолдогу асфальт жок экен, аны айтпай эле коелу. Асфальт жол жок бул жакта. А бирок мына жакта ушу жерде тирилик кылып бир канчасы отурат. Мына жерде акча алып отурушат. А бирок мына бөлмөлөрдө мисалы тетиги таш, эмне таш мисалы ошол тешиги бар таш бар экен. Ал таштын эмне даараткана болгонбу? Даараткананын бетиндеги таш болгонбу? Аны ким бирөө айтып бериш керек да. Бир гид жок. Келиңиздер, куш келипсиздер деп, мынантип бир маалымат берген бир киши жок. Мына жактарында дагы үңкүрдөй болгон таштар бар экен. Мына жагына кирип көрөлүчү, башкачараак экен бул жагы. Мындан ары дагы бир чоң зал бар экен. Чоң зал бар экен. Мунун ичинде мынага окшогон пластик жанагы эмелер бирөө тамактанып ушу жерде таштап койгон окшойт. Ошолордон бери жатат экен. Мына жагында таштан жасалган мондай текче бар экен. Ал текче дагы бул эмне текче? Бул жерде эмне болгон? Мына жагында түркүгү бар дагы бир нерсе бар окшойт. Бул жагында оро бар экен. Мунун үстү чоң таш экен. Мунуга эми түркүк менен сөп коюшуптур. Мына оро менен түшкөндө бир жака барат деген уламыштар бар, бирок эми мунуга казып отурушпаптыр азыр. Балким мунун астынан кемпен чыгабы, балким кайсы бир жанагы кинолордогудай болуп «Сим-сим откройся» дегенде ачыла турган. Кирсең ичи жайнаган алтын зер буюмдарга толгон кинолор бар го, ошо кинодо көрүнүштөр. Ошолор бекер жерден чыкпаса керек, ошого окшогон бирдемеден чыкса керек да. Ошого окшогон булардын дагы бир өзүнчө бир кампалары болгонбу, алтын күмүштү эме кылган. Элдин баардыгын тоноп келип ушу жерге жыйышкан баягы каракчылардын ордосу болгонбу. Кудай билет да. Эми ошонун баардыгын мына жерге бир жазып, мына жерде бир галстугун тагынып алган бир адам болсо, ошол отуруп кош келиңиздер деп, анан бул жерде мынандай болгон, анан бул жерде мынтип отурушкан, мына жерде чай ичишкен, мына жерде дааратканасы болгон, мына жагында ат байлашкан, мына үстүндө чырагы болгон, тышында сакчылар турган деген сыяктуу бир легендаларды айтып бериш керек эле да. Андайдан эч ким жок. Ал орус келсе орусча, кыргыз келсе кыргызча, өзбек келсе өзбекчө, чет өлкөлүк келсе мынау англисче ошентип сайрап турган бир булбулдай болгон бирөөлөр туруш керек эле да. Ал жок. Мына жагына тыйын таштай турган бирдемени коюп коюшуптур. Бул жерде балким эмне турган эми? Мына үстүндөгү жерин көрсөңүздөр, бул дагы аябай чебер жасалган көрүнүп турат. Ушунча жылдан бери бузулбай, ушунча жылдан бери урап кулап түшпөй турган нерсенин өзү керемет өзү негизи. Анан мына жагында баягы эски шыбактар турат. Бул шыбактар
Мен байкашыма караганда бул мындай болгон окшойт. Бул мына азыр ташы бул жанагы дубалы өзү эле окшойт. Дубалдан кийинки мунун көркөмдөлүп жасалган шыбагы дагы болгон окшойт. Гүлдөлүп мынтип. Ошол нерсенин мына чекелери гана калып туруп учуштары. Балким реставрация кылганда ошолорду кошуп кылыш керек беле, же эми кылынабы ушул нерсе. Аны Кудай билет, тышын балким шыбап мына шамал жанагы тамчы өтпөй тургандай кылыш керекпи? Азыр мына ар жерден тып деп тамчы өтүп турат. Ушундай эми. Мына жакта ким отурган? Балким бир хан бирөөсү ушул жерде отургандыр эми. Мынтип отуруп мына жерде жанагы жана жан жөкөрлөрү отургандыр. Наркы жагында ырдап бийлегендер ошол жерде болгондур. Тамактанган бөлмөсү дагы бир жерде болсо керек. Мына жагында арматурадан коюптур, бул жагында казып эме кылышкан окшойт. Бул жагында дагы бир жака кеткен жолу барбы, иш кылып жашыруун жолдору барбы, балким качканда бир жашырынып кача турган. Так, азыр эми ушул жерде бир жанагы гид болсо, ошол жакшылап айтып берип турса, мына жагында балким аялдардын бөлмөсү, бул жагында эркектердин бөлмөсү, балким мына ушул жерде бир корбашынын бөлмөсү, аялдардын бөлмөсү, бул жерде сакчылардын бөлмөсү, бул жерде уктаган, бул жерде турган, бул жерде жуунган, бул жерде дарат кылган дегендей нерселерди айтып берсе кызыктуу болмок дейм. Ошонун бири да жок. Мына бөлмөлөрдүн бирине дагы бир дагы жазуу койбоптур. Бул не болгон бөлмө? Мына эмне үчүн, мисалы, мынантип эмне үчүн дарча болуп мына курулган? Сөрү болуп курулуптур да мына өзүнчө. Анан бул жерде эмне жасалгалар болгон? Мунун үстүндө шыбак болгонбу, болгон эмеспи? Шыбагы түшүп калган окшойт. Мына узун зал экен, узунунан келген. Бул жерде эмне салтанаттар болгонбу балким? Ошолорду айтып берип, бир кызыктуу кылып айтып берип отурса жакшы эле да бирөөчү. Адамдар ким жашаган бул жерде? Кайсыл маданиятка таандык? Так, мына жагында дагы бир бөлмөсү бар экен, буга да кирели. Бул жагында дагы мынандай, бул жака кеткен, бул жака кеткен. Бул жака кеткен. Анан бул жака кеткен, ушундай жашыруун бөлмөлөр бар экен. Азыр жалпы бөлмөлөрдүн санын булар айтып атышат, бир 40 бөлмө деп бирөө айтат, жок 41 бөлмө деп бирөө айтат, кыскасы көп экен. Анан мунага окшогон барбарлар дагы мынантип улан деп өздөрүнүн атын калтырганга дагы аракет кылат экен. Эми бизде ушундай дейм, мына топурак кайсыл маданиятка, кайсыл бир эмеге таандык бул мына топурак мисалы. Мына аябай бекем экен өзү. Ушуларды айтып берген киши болсо кана эле. Кыскасы биз туризмди өнүктүрөбүз деп телевизордо гана өнүктүрөт экенбиз да. Телевизордо сүйлөйт экенбиз. Телевизордо гана чыгып, интернетке чыгып, мына бизде Ташрабат тиги бу деп коет экенбиз. Ал үчүн реалдуу аракетке эч ким үзөтпөпбүз. Биз баягы кыргыздар ошо баягы кыргыздыгыбызды кылып эле келатат экенбиз. Реалдуу иш жок. Бирок аябай көп сөз бар. Реалдуу бул жерге бир дагы аракет жок. Бирок интернетте аябай демилге көп. Акыл үйрөткөн көп. Өзүнчө ушул ыр жазган көп. Текст жазган көп. Текст жазгандан дагы сүйлөгөн андан көп. Интернетке чыга калып, телевизорго чыга калып, анан ой биздин маданиятыбыз ушундай деп. Эми бизде болгону мындай жерден 3 гана бар Кыргызстанда. Бул Чүйдөгү жанагы Чүй мунарасы, анан өзгө мунарасы, анан ушул эле мындай бир архитектуралык эстеликтерден ушулар гана бар. Андан башка бетке тутар эч нерсебиз жок. Бирок ошол 7 миллион кыргыздын башы биригип, ушул 3 өзүбүздөгү архитектуралык ушул эстеликти эптеп, ошону түшүндүрүп, мындай болгон, бул мындай болгон, мына жерин мындай, бул мына маданиятка таандык деп мындай англисче жазып, чекесиндеги инфраструктураны келиштирип, ал жерде баягы бир типтүү кылып, окшош кылып, баягы боз үйлөрдү жайнатып, туалетин келиштирип, анан мынонун архитектурасына балким окшоштуруп дагы бир архитектуралык бирдемелерди курдуруп мына жака. Курсаң, сен мына дубалыңды курба мына жерге. Курсаң таштан кур. Болгондо дагы мындай болсун деп бир балким бир архитектуралык сунуштарды берип, өзүнчө бир моделдерди сунуштап, ушундай кылыш керек беле дейм да. Анын бири жок экен. Бир караганда кичинекей көрүнгөнү менен бул бир кыргыз маданиятына таандык эмес, бул бир байыркы маданияттардын бирөөсүнө таандык жумуш окшойт. Анан мен азыр курулуштун масштабын түшүндүргүм келет да. Мисалы азыр ушундай кылып
ушундай бир ташырабат, ушундай бир архитектуралык бирдемени жаса дей турган болсо, биздин бүтүндөй Нарын облусунун бюджети, мисалы 1 жылдык бюджети ушуну куруп койгонго жетпесе керек дейм. Себеби азыр мынау курулуштун өзү мындай дубалдын калыңдыгы, буга кеткен материал дегенде эми мынау таштар мынау жакын ортодо жок экен. Себеби мынау жакын ортодогу таштарды мындай чаап ала турган болсоң, мындай болуп катмар болуп чыкпайт экен, слой болуп. Ал көбүнчө мындай тоголок же 4 бурчтук же бир башкача болуп чыгат экен. Анан эми муну ошол бир бизге белгисиз замандарда бир башка бир жактан арабалап ташыганбы, уржунга салып ташыганбы, кыскасы ташып келди да эми бирөөлөр. Ушундай бир чоң эмгек болгондо анан муну салыш үчүн канча эмгек кеткен, канча жыл кеткен, балким 10 жыл кеттиби, балким 100 жыл кеттиби, балким канча 50 жыл кеттиби. Анан бул кимдер үчүн, эмне үчүн салынган, бул жерде кимдер турган, эч ким азыр айтып бере албайт так. Ошон үчүн бул Ташырабаттын мындай ачыгын айтканда тарыхы так эмес Ташырабат деп койсок деле болот өзүчү. Анан раз тарыхы так эмес болсо, ошо тарыхын так эместигин, мындай таштар ушул жерде мисалы мынча чакырым наркы жактагы бул тоодо бар, мынча чакырым наркы жактагы алыстыктагы бул тоодо бар деп таш жөнүндө өзүнчө бир маалымат жазып койсок болобу? Болот. Ал жок. Мындай архитектура кайсыл маданияттарга тиешелүү? Кайсыл жерлерде ушуга окшош күмбөздөр бар, ушундай архитектуралык курулуштар бар. Ошолорду окшоштуруп, ошолор менен бул тектеш, ошолор менен бир маданиятка бир таандык деп аны жазсак болобу? Ал жок. Мунун ремонту башкасын эми мынау каралганын, каралбаганын өзүнчө коеюн. Убагында эми мал айдалып эле ушул малкана болуп жаткан эле бирдеме экен эле өзү. 40тан ашык бөлмөсү бар дейт. Кыскасы эми ушул Ташырабат деп телевизордон тынбай какшап айтып, ошол биздин бир маданиятыбыз деп эми сыймыктарыбыздын бири деген менен бирөө келип бир кылдай ушул жерге бир көңүл бөлүп бир иш кылбаптыр да. Эми жакында бул жерде айтып атышат, азыр мурда ушул ат башынын карамагында турган болсо, азыр жакында Маданият министрлиги өзүнүн карамагына алды дейт. Маданият министрлиги эми ушуга проект жасап атыптыр дейт. Макул, Кудай жалгасын, жасасын. Жакшы, бирок эми ошого жараша кээде мына тарыхчылар ушул жерде ыйыныш керек да. Эмгегин көрсөтүш керек, тарыхчы экенин, адис экенин көрсөтүп, бул ушул жерлер жөнүндө, ушундай курулуштар жөнүндө бир маалыматтарды алып, орусча, кыргызча, англисче кылып, бир жазууларды кылып, бул жер жөнүндө бир маалыматтарды байытыш керек. Эгерде жок бул маалымат, анда ойлоп таап болсо дагы, бир легенданы болсо дагы алып келип ушул жерге жайылтыш керек. Себеби мисалы кээде түрктөрдү угуп калабыз, жок эле жерден бирдемелерди айтып эле ушул элди таң калтырып эле, анан андай болгон, анан мындай болгон, бул жерде мындайыбыз болгон, бул тигин жерде тигиндейбиз болгон деп эле бирдемелерди айтып берет. А бирок акыры айланып барып ошол легендасы акыры чындыкка айланат дейт. Балким ошентип бир чындыкка айлантышыбыз керекпи? Уялбай эле, тартынбай эле. Же ошондой кылыш керек. Эми ал үчүн тарыхчылар эми анча-мынча логикасын эме кылыш керек да, бирөө ынана турган кылыш керек да, ал легенда ойлоп чыккан күндө дагы. Биз ошол жомок дагы бир кайсы бир нерсеге негизделиш керек. Анан эми ошол Маданият министрлиги ала турган болсо, алса балким тетигиге окшогон мисалы чарбасын түшүнөм эми. Бул эми мурдатан жашап аткан бирөө болсо керек туруктуу. Эми ошол кишилердин бардыгын мынантип катар боз үй тиккиле, ушуга үндөш болуп турсун. Анан эгерде жок, боз үй тикпесеңер, анда мондой таштан кылгыла, жок дегенде тышын декоративный кылып баягы таш менен болсо дагы жасап чыккыла, ушуга үндөш болуп турсун дегендей бир долбоорду жасап алып келип туруп ушул жерге сунуштайбы. Анан бирөө келип баягы СССРден калган мынау вагонду коюп, бирөө орустардын бычымында жасалган мынау баягы жескемпирдин эмесинде болгон мынау домик, жанагы туалеттерди коюп, анан бирөө келип кирпичтен үй салып алып, анан дагы бирөө келип бир башкача бир комокторду, бир контейнерди алып келип койгон. Эми мисалы мен аны түшүнбөйм да, мен кабыл ала албайм ушуну. Эгер мынау болсо, анда ушуга окшотуп бирдемелерди кылышыбыз керек. Анан бул жерде ушунун сүрөттөрү чыгарылган бир сувенирлерди сатышыбыз керектир. Балким ушул жердин таш эле деп бир жактан бир ташты алып келип туруп, ушуга окшотуп анда таштарын талкалап сатыш керекпи? Же ошол ташка бирдемени чегип туруп, ушунун сүрөтүн чегип түшүрүп аны сатыш керекпи? Ушул мисалы мына Европага барсаң, башка жактарга барсаң, сөзсүз ушунун ушундай бир имарат болот. Ошол имаратты түшүрүлгөн мисалы кепкалар сатылат, мындай шакектер сатылат, сөйкөлөр сатылат, футболкалар сатылат. Кана анын бири жок да мына жерде азыр карасаң. Ошол эми. Кантсе дагы эми бул
жана буга караганда азыр мисалы өзгөн менен Жалал Абадтагы Сафит Булан бир кыйла артык экен. Ал жерде кадимкидей бирөө айлагалы отурат. Ал жерге барсаң кадимкидей ошонун легендасын айтып берет. Ал жерге барсаң англисче, кыргызча, орусча болгон жазуулар турат. Алдында баягы эми футболка саткан, эме сатканга жетпесе дагы андан берегирээк баягы бир көз мончок бирдемелерди сатышат, ошентип окат кылышат, бир теспи бирдемелерди сатышат, кант кунту сатышат. Ошентип атып тирилик кылышат. Эми ошого окшогон маданиятты балким алып келишибиз керектир. Ошол эми бар болуңуздар.